Саламатсыздарбы? Эфирде күнөзөк. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Менин бүгүнкү коногум эл аралык стандарттар боюнча эксперт Сыргак Кенжебаев мырза. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз менен бүгүн биз дыйкандар канткенде өзүлүшүнө жетиштүү каражат таба алат деген суроонун тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Сизди биз эл аралык стандарттар боюнча эксперт катары деп тааныштырып атпайбызбы? Адегенде ушу сиз менен эл аралык стандарттар боюнча кыскача бир түшүнүк алалык. Чоң рахмат бүгүнкү передачага чакырып ушундай сөз берип атканыңыздарга. Эл аралык стандарт деген бул эмне? Эл аралык стандарт, мисалы үчүн биз айыл чарба багытында карасак, бул эл аралык стандарттар көп стандарттар бар негизинен. Бирок булар деген экспортто өнүктүргөнгө, башка өлкөлөрдүн эшигин ачып бергенге ачкыч болуп саналат. Себеби дегенде эл аралык стандарттарды башка Европа өлкөлөрүндө, Кытайда, Индияда, же АКШда, же башка өнүккөн өлкөлөрдө булар өзлөрүнүн тамак аш коопсуздугун карап атканда жана эмне тамак жейбиз, элибиз кандай тамак жейт, кандай сапатта тамак жейт деп атып, булар өзүнүн сапаттуулугун эң жогору деңгээлге көтөрүп койгон. Ал үчүн эмнелер иштеш керек? Эл аралык стандартта муну орган сертификация деп коет. Биринчиси, экинчиси болсо испытательный лаборатория дейт. Ошол экөө тең эл аралык деңгээлде аккредитациясын өтүп, баардыгы жабдыктары менен, имараты менен баардыгы ошол эл аралык стандартта шайкеш келинип салынгандан кийин гана аккредитация берет дагы. Ошондон кийин булардын берген протокол испытаниясындагы жана сертификат качествосундагы башка өлкөлөр тааныйт. Ошондуктан биздин Кыргызстандан экспорттолуп аткан тамак аш продукциябызды кайра текшерип, анан кайра күмөн санап, анан бул кандай болуп кетти, ким жооп берет деп суроолорду бере бербестен булар билет. Кыргызстан органик деген стандарт, же болбосо ISO 22000 деген стандарттарды киргизген болсок, бул дүйнөдөгү эң көп кездешүүчү стандарттардын бири болуп саналат. Анан башка өлкөлөр суроо бере бербейт, кайра биздин продукцияны текшере бербейт. Булар деген бул эки стандартты алгандан кийин буларга ишеним пайда болот. Бизде мындайча айтканда жаңы рынок сбыта пайда болот, жаңы клиенттер пайда болот, жана дыйкандарыбыздын жери акчасын берип, мээнетин берип өнүгөт. Бириккен Улуттар уюму быйыл 2021 жылды мөмө жемиштер жылы деп жарыялады. Демек, дүйнөлүк алкакта ушул мөмө жемиштерге, анын ичинде ошо таза деп аталган, сиз айтып аткан ошо стандартка, эл аралык стандарттарга басым жазала турган маанай жаралат деп күтсөк болот да ушул жылы. Анан эмне себептен биз ошо айыл чарба азык түлүктөрүнө ошо таза сырьё менен камсыздоого көңүл бурушубуз керек? Ага чейин эле, анан кийин дегеле ошону ишке ашыруу бизге реалдуубу? Эң жакшы мындайча айтканда таамай суроо болду. Чоң рахмат. Эң биринчиден бир кандай маселени чечишибиз керек, кандай маселени талдашыбыз керек. Мен баягы тарыхка көңүл бура кетейин. Адам баласы негизи жаралгандан бери эле эки маселени чече албай келатат. Бул биринчи маселеси тамак аш коопсуздугу, азык-түлүк коопсуздугу. Себеби дегенде адам баласына күндө кыймылдаганга, иш кылганга, жумуш кылганга, мындайча айтканда өмүр сүргөнгө тамак аш керек, калориялар керек. Бизге энергиябыз керек, алышыбыз керек. Ал энергияны адам баласы баягы төрөлгөн, жаралгандан бери эле баягы экиге бөлүнүп алып, бирөөсү аңчылоо болуп алып, охотниктер, экинчиси собиратель болуп чогултуп, ошол тамак аштарды чогултуп жүрө берип, анан биринчи мамлекет, биринчи айыл, биринчи крепость дегендей, биринчи империя пайда болгон. Ошонун негиз тегерегинде. Андан кийин бүгүнкү күнү мына пандемия учурунда, коронавирус пандемиясынын учурунда көрсөттү.
Мындайча айтканда Кыргызстанда же башка дүйнө жүзүндө эле биз ойлоп жүрчүбүз бир 2 миллиард адам кичине курсагы тойбой жүрөт деп. Бүгүнкү күнү көрдүк 2 миллиардтан көп экен алар. 3 миллиард, 3,5 миллиардка жакын экен. Ошондуктан дүйнө жүзүндө биз адам баласы канчалык алдыга өнүкпөсөк дагы, эмне кылбасак дагы, биз бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү адам баласынын санына караганда азыраак азык-түлүк чыгарат экенбиз. Азык-түлүк өстүрөт экенбиз. Ошондуктан бирок жалпак тил менен айтканда эмне үчүн эксперт, эмне үчүн экспортко көңүл бурушубуз керек? Эмне үчүн экспортко көңүл бурушубуз керек? Эмне үчүн ушул багытта иш алып барышыбыз керек дегенде, эң биринчи Кыргызстанда ар бир кыргызда эмне бар деген суроо туулат. Колубузда эмне бар? Колубузда жер бар экен. Ар бир кыргызда үлүш болуп алынган, кандайдыр бир жолдор менен алынган айдоо, сугат жерлери бар экен. Экинчиси дагы эмнебиз бар дегенде, биз ошолго мамлекет бизге шарт түзүп берсе, мамлекет бизге мүмкүнчүлүк берсе, элибиз бар экен, ошону мээнетин кылып, ошол өстүрүлгөн өсүмдүктөрдү чогултканга, кайтарганга, терип туруп сатып бергенге. Андан кийин мамлекет 29 жылда Айыл чарба министрлиги багытында, айыл чарба багытында Кыргызстанга 2 миллиард доллар келиптир. Бүгүнкү күндө суроотулат. 500 миң долларлык ишкана көрсөтүп койгулачы деген. 2 миллиард каяка кетти? Баш аягы менен жок. Ошентип отуруп, мына кыргыздар бүгүнкү күндө карызбыз, карыз өлкөбүз. Баарыбыз башка өлкөлөргө карызыбыз, ар бир жарандын төрөлгөндө эле мойнуна карыз менен төрөлүп калып атабыз. Ошол маселелерди чечиш үчүн дагы көп жарандарыбыздан сурай берсе, алар айтат: заводдор жок, фабрикалар жок, ошолорду салыш керек деп. Жок, бүгүнкү күндө эмне эң көп, мындайча айтканда, спрос, эмнеге эң көп спрос, суроо талап. Бул деген жер жемиштерге. Бай кишилердин саны көбөйгөн сайын, мына биз дүйнөдөгү 30% ээлеген Индия менен Кытайдын ортосунда турган мамлекетпиз. Биздин элибиз мамлекет тарабынан жардам көрбөй, колдоо көрбөй, баары мигрант болуп жүрө берип, жерибиз өзүнүн баасын чыгарбай атып, жерибизди сактап калдык 30 жылда. Өзбекстанда органик программасын киргизгенге мындайча айтканда мүмкүн дагы эмес. Себебинде жери пестициддер менен толуп кеткен. Кытайда кээ бир провинцияларда ары жок. Түштүк Кореяда кээ бир жеринде ары жок. Себебинде эмне? Булар деген өткөн кылымда индустриализация дей берип, биз 1 гектардан 100 тонна, 200 тоннага чейин чыгарабыз деп, жерди семирте берип, пестициддер менен бага берип, сугара берип, жердин баарын кирдетип алганбыз. Ошон үчүн эмне үчүн ары жок? Булар сезет. Арылар пестициддерди, химикаттарды сезип, учуп алып эле кетип калат булар. Анткени үчүн балды булардын ич аркылуу, организм аркылуу өтөт. Бүгүнкү күндө биз ушул эки эң бай өлкөлөрдүн ортосунда туруп, эмне кылабыз, кайсы багытта иш алып барабыз деген өзү эле бул туура эмес суроо. Себеби дегенде, бай эмне кылгысы келет? Бай киши көп жашагысы келет. Өзүнүн ден соолугуна зыян келтирбеген, жакшы, пайдалуу жер жемиштерди жегиси келет. Алар кайсыл жерде бар? Алар Кыргызстанда бар. Эмне үчүн бизде азык-түлүккө суроо талабы өзүнөн өзү чыгып атат. Биздин колубузда мындайча айтканда Кудай ушуга шарт түзүптүр. Бүгүнкү күндө бизде эң бат иштөөчү, эң баардык катмарды багып бергенге, мигранттардын баарын өзүнүн өлкөсүнө, мекенине кайтарганга, ички миграцияны токтотконго, мындайча айтканда фермердикти жаңы деңгээлге чыгарып, жаңы даражага чыгарып, мындайча айтканда фермер болуш өзү модный кылып койсок болот да, фермерди. Себеби дегенде 1 гектардан 2 миллион сомдон жогору акча тапса болот. Бүгүнкү күндө биздин фермерлер 60 миң сом тапса сүйүнөт. 100 миң сом сайын тапса тим эле катуу, аябай катуу жыргашат. Сырак мырза, кече күнү эле ушул сиз отурган орундукка айыл чарба
тамак аш өнөр жайы мелиорация министри келип, Тилек Токтогазиев мырза өзү келип отуруп ушундай маңдайт маек курдук. Анан ошол сөз арасында да ушул суроону бердим, азык түлүк коопсуздугу жагдайы кандай абалда экени туурасында. Анан ал айтып атат, ушул азыр көзөмөл анчалык эместигин, анан азык түлүк ушул талаптагыдай таза органикалык азык түлүктөр менен камсыз боло албай жатканыбызды. Мисалы үчүн ушул рыногубуз, чек арабыз аркылуу келип аткан, тыштан келип аткан мөмө жемиштер, азык түлүктөр, мындай көзөмөл анча болбой атканы менен баары бир алардын агымы токтогон жок да, биздин рынокто ээлеп турат. Анан булар биздин ошол органикалык таза азык түлүктөргө кантип, кандай жол менен жылачат? Мүмкүнбү деги? Мүмкүн. Себеби дегенде мындай. Эми башынан баштап айтып кетели. Бизде айыл чарба министрликтен бир нерсе болсо эле контрабанданы токтотуш керек деп, таможнянын мындайча айтканда бажы кызматына кирип кетип атат. Ошолордун ишине киргишип, ошого чейин мындайча айтканда бажычы болуп кетип атат. Андайларды токтотуш керек. Дагы бүгүнкү күндө суроону башкача жагынан коюш керек. Кыргызстанда кышында, мисалы үчүн ошол эле Тилек Токтогазиев күнөс калалар боюнча адис болчу, бул өзү серепчи. Анан Кыргызстандагы күнөсканалардын баарын чогултканда бизде ошо бадыраң менен помидорду канчалык деңгээлде элги камсыздандыра алат? Ашып кетсе 10%. Анда границалар жаап салсак 90%-ын каяктан эмне кылабыз анда? Дефицит болуп өзүбүзгө өзүбүз бияктан бааны өстүрүп атпайбызбы? Бул биринчиси. Экинчиси, Кыргызстандагы түштүктөгү күнөсканалар Өзбекстандагы күнөсканалар менен же Тажикстандагы күнөсканалар менен айырмасы болот баасы. Себеби дегенде эмне? Себеби дегенде ал жерде кичине эки дубалын көтөрүп туруп эле салафан менен үстүн жаап койсоң күнөскана болуп саналып калат. Анткени үчүн деңиз деңгээлинен ылдый турат, жылуу келет. Бизде суук, бизде кышында күнөсканаларды жылытыш керек. Мындайча айтканда аябай көп затратасы бар да. Алардын баарын жаба келгенде бизден күнөсканалар чыгара турган продукциялар баары бир деле кымбатыраак болот. Андан кийин бул жерде рынок деп коет. Бул жерде базарды, спросту, анан предложенияны, сунушту базар өзү чечет. Жок болсо, эми мындай логика менен эле айтканда, өзүбүздү бага албагандай анан границаны жаап керек эмне? Өзүбүздү акырындан муну дагы бир туура саясат жүргүзүп, акырындан жабып туруп, акырындан ушуларга бир жаңы дотация кылып, жаңы мындайча айтканда эми күнөсканалар Кыргызстанда перспективасы жана келечеги жок. Себеби дегенде күнөскананы эмне менен алмаштырып койсок болот? Биз жакшы холодильник менен алмаштырып коебуз. Күзүндө киргизебиз, 1 жылга чейин ошол жерде, мисалы үчүн алманы коюп кое турган болсок, сактап, заманбап холодильниктерде алманын үстүндөгү сабагындагы жалбырагы түшпөйт. Ошондой заманбап холодильниктерди салып туруп эле өзүбүз кышында жей турган тамагыбызды күзүндө чогултуп даярдап алсак болот. Кыргызстан бүгүнкү күндө 85%га өзүбүз азык түлүк коопсуздугубузду биз камсыздай албайбыз. Ошону мойнубузга алышыбыз керек. Мунун жолу барбы? Органикалык азык түлүктөр менен өзүбүздү камсыздоо, өндүрүү, толуктоо туурасында бир катар мындай кагаздарыңызды көтөрө келген экенсиз. Мунун бир системдүү программаңыздар барбы? Эмне сунушуңуз бар? Эми бул багытта иштеш үчүн эң биринчи мамлекет тарабынан колдоо керек. Өлкө башчыларыбыз тарабынан колдоо керек дагы. Анан бүгүнкү күндө баарыбыз эле саясатчы болуп кетип, баарыбыз эле серепчи болуп кетип, кандай жаман жашап атабыз, кандай жакшы жашашыбыз керек, кыргыздар кандай жашаш керек дегенде 3 күн айтып бергенге даярбыз дагы. Баарыбыз эле айтып атабыз. Бирок отургузуп туруп, кызмат берип туруп, андан кийин иште десе 3 айда кээ бир кишилердин маскалары чечилип кетет да азырчы. Анан 3 мүнөт сүйлөй албайт. Кандай жашаш керек, кандай кадамдарды кылыш керек. Аны үчүн киши, мен ойлойм, биринчиден тажрыйбалуу болуш керек. Экинчиден жашоонун тажрыйбасын билиш керек. Акылдуу болуш керек. Биздикилер бүгүнгү күндө көп жерде
акыл менен билимдин айырмасын билбей эле билимдүүлөр деле коюп атат. Алар билим деген эмне бул? Китептен окуп алган маалымат. Киши тажрыйба деген эмне, акыл деген эмне? Ал башынан өткөн, ары урулуп, бери урулуп, ошол жерде бышкан киши акылдуу, тажрыйбалуу болуп саналат. Биз тажрыйбалуулар кимдер деп эсептейсиз? Кантип биз мисалы бул маселени көтөрүп аткандан кийин демек биз Кыргызстанда ушул жагдайды, ушул маселени жолго коелук деп аракет кылып атабыз да, ошол жөнүндө сөз кылып атабыз да. Биз эми кандай аракет көрүшүбүз керек? Кантип ушул органикалык азык-түлүк менен маселесин биз өз деңгээлине көтөрүп алышыбыз керек? Биринчиден органикалык айыл чарбаны биз традиционный айыл чарбадан бөлүшүбүз керек. Себебинде бул эки башка бутак. Традиционный айыл чарба бүгүнкү күндөгү эмне болуп атат? Мына жерибизди иштеп атабыз, Кудай берген жаандан чыккан чөбүбүздү туура чабып кете албайбыз. Себебинде эмне? Техника жетишпейт. Кээде министрлерден, депутаттардан даражасы чоңоюп кетет, трактордун ээси күз маалында же жаз маалында. Анан Кыргызстанда мындайча айтканда эмне үчүн экспорт жакшы өнүкпөйт? Себеби дегенде көп себептер бар. Анын бирден бир себептери бул мамлекеттик деңгээлде бизде бренд жок. Мамлекеттик деңгээлде Кыргызстан дегенде бренд болгон эмес, дагы мамлекеттик көңүл бурган эмес буга. Башка өлкөлөрдү карайлы, Молдованы карасак, бул Молдова виносу менен, өсүп аткан жүзүмдөрү менен дүйнөгө таанылган. Түркменистанды карайлы же Өзбекстанды карайлы, булар дагы өзүнүн анарлары менен, коондору менен дүйнөгө таанылган. Кыргызстанда эмне бар? Жок. Биз деген бүгүн агрардык өлкө болуп саналабыз, бирок мындайча айтканда тырмок чыгарбайбыз да. Тырмок чыгарбайбыз. Анан бизде дагы бир жаман нерсе. Айыл чарба десе эле көп кишилер биздин мына президенттерибиз дагы айыл чарба багытында билимдүү болду, премьер-министрлерибиз дагы ушул багытта адистер болду. Бирок айыл чарба десе эле 95% мал чарбаны эле элестей берет. Мал чарба деген башка бул. Мал чарба бизди бутубузга тургузуп, кыргыздарды байытып ийген багыт болсо, мурда эле байып, мурда эле бутубузга туруп кетмекпиз. Мына мал чарба деп атып, бүгүн животноводство деп атып, жайыттарыбызды дагы өлтүрдүк, мөңгүлөрүбүз дагы ошонун кесепеттеринен эрип жоголду, суулар дагы азагып калды. Дүйнө жүзүндө эмне керек болуп атат азыр? Мына Францияда, Парижде Парижский климатический фонд деген ачылган. Акчасы турат. Эч ким программа алып келе албай атат. Бул максат эмне? Могу жаман газдарды биз мындайча айтканда бизде смог болуп кетпедикпи? Ошолордун баарын ар бир өлкө атмосферага выбросын азайтуу. Бирок ошолорго ошол багытта мына Кыргызстандан климатический фонд деп бизде мекеме ачылган. 22 миллион доллары бар бүгүнкү күндө, мен билишимче. Эмне иштерди кылынат билбейбиз. Айыл чарба багытында, агро багытында мамлекет тарабынан эмне болуш керек? Бул программа ишке ашып кетиш үчүн, жылып кетиш үчүн элдер 1 гектардан 2 миллион сомдон жогору акча табыш үчүн эң биринчиден уруктарды, эң биринчиден лаборатория салыныш керек. Түштүккө, түндүккө 2 лаборатория салыныш керек. Ошол толук камсыздай алабы? Ооба, 2 лабораториянын мындайча айтканда кубаттуулугу жетиштүү. 1 миллион 200 миң гектар сугат жерлерибиздин баарын, дагы потенциал бар 500-600 миң гектарга дагы адырлардын баарын, кайрык жердин баарын сугаттатырып, бул жерде капельный орошение жөнүндө сөз кылабыз биз. Ошол капельный орошениянын баарын коюп, мамлекет өзү шартты түзүп бериш керек. Адамдардан, кыргыздын жарандарынан, айылдын тургундарынан эмне керек? Жери керек, анан өзлөрүнүн эле мээнети керек. Бир лабораториянын курулушу канча? Бир лаборатория, бул мен могу программа жөнүндө айтып кетейин. Айтып кетсеңиз, бул тоскоолдуктары жөнүндө бар экен, түшүндүрө кетсеңиз, эмне тоскоолдук? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө эмнеге экспорт жок? Эмнеге экспорт жок? Себебинде Кыргызстанда продукциялар мелкотоварность деп коет. Бизде майда дүң. Мындайча айтканда, Кыргызстанда шабдалы бар. Шабдалынын 40 сорту бар. Баардыгы кайра иштеткенге жараксыз. Кыргызстанда эмне чыгат? Биздин даамдуу малиналарыбыз бар, кулпунайларыбыз бар, карагаттарыбыз бар.
бирок аларды свежий сатканга бизде бир да лаборатория жок. Тастыктап бергенге, ошолордун сертификатын жасап бергенге, даамдуу, айылда органик эле, итак эле органик, ошону тастыктап эле коюш керек. Анан дагы көп мүчүлүштүктөр бар. Ошонун ичинен мамлекет тарабынан колдоо көрсөтпөгөн үчүн, мамлекет тарабынан колдоо болбогондугу үчүн бизде фермерлер бутуна тура албай атат. А мамлекет кандай кылып атат? Бүгүн мына лаборатория керек деди, лабораториянын артынан жүгүрүп кетет, 1 жыл, 2 жыл иштейт, ал министр кеткенден токтойт. Бул жерде мен сунуш кылып атам, ушул программаны быйыл жаздан баштап ишке ашырып ийгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Күзүндө биринчи биздин фермерлерибиз биринчи түшүмүн ошол 2 миллион сомду колу менен кармап, таап, кандай болот экенин, Европада кандай болуп айыл чарбасы коюлганын, ошонун баарын эле бизде агроменеджментти кошуп туруп, Кыргызстанга эле адистерди алып келип ошолорду иштетип берели деп атабыз. Аларга эмне керек кыргыздардан? Аларга жер керек, адам баласы керек, фермерлер керек иштеп бергенге. Экинчиси шарт керек мамлекет тарабынан. А сатканда биз деген эң чоң дүйнөдөгү 2 импортердун ортосунда жайгашкан өлкөбүз. Биягыбызда Индия турат 1,5 миллиард, биягыбызда 1 миллиард 700 миллион калкы менен Кытай турат. Ал Кытайда эң көп миллионерлер деп баарыбыз билебиз мына. Ал миллионер эмне кылгысы келет? Ошол эле көп жашагысы келет. Анан эң жакшы органикалык табигый продукцияны жегиси келет. Балдарын ушундай продукция менен баккысы келет. Болду. Бизде кайсыл жерге сатабыз, кайсы жака алып барып сатабыз деген маселе болбош керек. Эң негизгиси биз сатып аткан продукциябыз жеринен баштап сертификат болуш керек. Себебинде экспортто, дүйнөлүк экспортто 3 эле мыйзам бар. 3 мыйзамдан турат экспорт. Биринчиси сапат, экинчиси көлөм. Көлөмдүн ичинде бесперебойность поставкиден бар. Ар бир чоң контракт түзүп, экспорт кылайын деп атканда, ал дүкөн болобу, сатып алуучу айтат. Мага январда монча алып келесиң, мартта монча алып келесиң, июньда алып келесиң, сентябрда алып келесиң деп 12 айды бөлүп берет. Кайра кийинки түшүм чыккыжапты. А бизде эмне? Бизде булар жок. Сиз жанатан бир нече жолу айттыңыз, ошол эки чоң державанын ортосунда туруп, биз ошол суроо талапты канааттандырганга мүмкүнчүлүгүбүздү пайдалана албай жатабыз депчи. Анан сиз ошо чындап эле так эле ушул Кыргызстандан өндүрүлгөн органикалык азык-түлүккө ошо дүйнөлүк суроо талап кайсы кимдер тарабынан мындай конкреттүү түрдө көрө аласыз? Изилтеп көрдүңүзбү? Тикелей иш баштоо. Мунун сандарын туура жагынан чыгарып көрдүм. Туура бир канча жолу эсептеп да көрдүм. Биз мунун үстүнөн, бул программанын үстүнөн мен эле жалгыз эмес, бул жерде мындайча айтканда эксперттик топ иштедик. Биз Кыргызстандын баарын 1 миллион 200 миң гектарды жер жемиштер менен өстүрүп салсак, ошолордун мөмөсүн алып Шанхайга алып барсак, Шанхайдын 1 жылдык, бул бир эле шаары Кытайдын 40 миллиондук эли менен Шанхайдын 2% толтурат экенбиз. 2%. Анан Кытайда дүйнө жүзүндө деле өлкөлөр аз таза, табигый, органикалык продукцияны сата турган. Бул аябай аз. Мисалы үчүн бир эле өлкө бар, өзүн органикалык мамлекет кылып жарыялаган. Бул Бутан. Бизде завод жок, фабрика жок. Муну биз кемчилик катары карабастан, муну биз преимущество катары карашыбыз керек. Себеби дегенде жери таза өлкө аз азыр. Жери таза өлкө аз. А эң көп мына коронавирус дагы өзүнүн корректировкаларын киргизип койду. Эң көп талап бүгүнкү күндө эмне? Тамак ашка болуп атат мына. Быйыл мына 2021 жылы оон өткөн жылы эле эскертүү берген. Тамак аштар боюнча тартылыштар болушу мүмкүн деп. Мен дагы ойлоп атам, эме кыргыздар ушу тамак аш дегенде эле
баштайбыз биз. Эң арзан ошол Кыргызстанда буудайды, тигини муну мындай бир нанга керек турган, унга керектей турган продукцияларды багыт алып элечи. Аларды өстүрөлү, бирок аларды көп өстүрүп керек эмне? Кошуна казактарыбыз, туугандарыбыз. Сиз айтып аткандай, ушул Шанхайды биз камсыздай ала турган деңгээлге жете турган болсок, демек биз Кытайдан импорт товар, азык-түлүк албай калабыз деген сөзбү? Эми Кытайдан биз азык-түлүктү токтотобуз. Себеби дегенде бул биз өзүбүз табигый өлкөгө айлангандан кийин өзүбүздү өзүбүз камсыздап, ошол органикалык азык-түлүк менен өзүбүз камсыз болгондон ашкандан кийин анан ооба, калгандагысы ошо кайра иштетилип чыгып Кыргызстандан эки эле түр бар. Дүйнө жүзүндө эки эле түр менен экспорттолот тамак жер жемиш продукциясы. Биринчиси кайра иштетилип чыгат Кыргызстан аймагынан. Экинчиси свежий, мындайча айтканда авиатранспорт менен өзүнүн стандарттын эрежелери менен сатылып турат. Бул органикалык жер жемиш деген эмне? Жерден баштап, кайсыл фермерден баштап өзүнүн стандарттары бар. Ким эмнени кылат, кандай кылыш керек баары көрсөтүлгөн. Могул схемада мындайча кыскача токтоло кетейин. Бизде единовременно 6 багытты иш алып барылып атат. Биринчи эле бир лабораторияны 1 жыл салып, анын баарын бүтүргүчөктү 1 жыл күтүп, андан кийин экинчисине алышпай 6 багытты алып баралы. Кудайга шүгүр, мамлекетте көп багытта министрликтер бар, адистер бар. Эң биринчисин буга дагы Кыргызстанга мына ТЮФ деген компания келген, СЖС деген компания, Түрк стандарт деген компания келген, CCIC-ден Кытай стандарт келген жетекчиликтери баары айтты. Эгерде мамлекет деңгээлинде ушундай программа кабыл алына турган болсо, бизге иштегенге, мындайча айтканда, клиентибиз болсо, кардарларыбыз болсо, биз лабораторияны өзүбүздүн акчабызга салып, силерге эң төмөн баада жериңерди текшерип, тастыктап бергенге даярбыз деп. Мен керек болсо булар менен башкача дагы сүйлөшүү жүргүзгөм. Силер өзүңөрдүн Кыргызстанга сарпталган акчаңарды кошуп, кичине кошуп чыгаргандан кийин ошол лаборатория Кыргызстандын менчигине өтүп кетсин. Ага деле макул болуп атышат булар. Экинчиси, лабораториясын бүтүргөндөн кийин ошол лабораториянын ичиндеги адистер жерди, ар бир кыргызстандыктын жерин барып, сугат жерин барып, пробасын алып, ага органика деген стандарт берет. Сырак мырза, сиздин бул долбоор чоң ири долбоор экен, или иш экен. Анан сиз бул долбооруңузду көтөрүп алып, ушул программаңызды, ушул ниетиңизди айтып, биздин Айыл чарба министрлигине, өкмөткө, тиешелүү органдарга, бийлик бутактарына кайрылдыңызбы? Айыл чарба министри ушул программаны угуп алып, мындай байкабай элесизби, кантип Тилек Токтогазиев өзү жумушуна келип калган. Ушул программаны угуп алып, ушул программанын ичиндеги элементтерди айтып алып, өзү Кыргызстанга аябай айыл чарба багытындагы эксперт болуп таанылбадыбы? Туурабы? Ошондуктан бул программаны мен команда менен жазып туруп, биз презентация кылганда бүгүнкү айыл чарба министри келип отурган. Ушуну угуп алып, демек биргелешип ишке ашыра турган. Ушуну угуп алып, анан бул элге ушул программанын күчтүү жактарын, жакшы жактарын айтып атып, бүгүнкү күндө айыл чарба министри болуп келди. Мен дайыма даярмын. Бул жерден мен кызмат деле сурап, кызмат үчүн ушунун баарын кылбай элемин. Элге мүмкүн колуман келишинче жардам берейин деп атам. Анда биргелешип иштейт экенсиздер да, ушундайбы? Биргелешип иштегенге, мына азыр шайлоо өтүп кеткенден кийин, Кудай буйрса, тынч аман эсен шайлоо өтүп алгандан кийин, Кыргызстан жаңы президентибизди шайлап алгандан кийин, бул программаны дагы келе турган президент ошо ишке ашырабы деген ниетим бар, үмүтүм бар менде. Жакшы, урматтуу Сырак мырза. Бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы соңуна чыгып калды. Студиябызга келип, ушул кыргыз эли үчүн, мамлекетибиз үчүн өтө маанилүү болгон жагдай туурасында сөз кылганыңызга чоң рахмат айтабыз. Азыр чындап биздин биринчи ушул ириде адамдык фактор алдыга чыгып турат, ден соолук маселеси туруп атат. Мына ыш бир жагынан каптаса, экинчи жагынан азык-түлүгүбүздүн сапатсыздыгы ден соолугубуздан
коомду, улутту алсыздандырып аткан чакта албетте сиздин бул сунуштарыңыз, сөзүңүз өтө маанилүү деп эсептейбиз. Урматтуу көрөрмандар, бизде бүгүн эл аралык стандарттар боюнча эксперт Сыргак Кенжебаев мырза болду. Саламатта калыңыздар.